Instagram'ның колдонуучусу эмнеге кармалды? 28 ноябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Мамырбаев аккаунттун ээси улут аралык кастыкты козотууга шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызмат 39 жаштагы киши өлкөдө жүргөн Кытай жарандары боюнча теманы актуалдаштырып, өз кызыкчылыгын көздөп, улуттар аралык кастыкты козотуу максатында соц тармакка чындыкка дал келбеген видео жүктөгөнүн белгилейт. Аталган видеонун автору мамлекеттик ипотекалык компания ынтымак конушунда куруп жаткан үйлөрдү кытайлар салып жатканын айтып, курулуштун сапатын сындаган. Фасадтар полный кулап атат, эптеп-септеп эле салып баратат. Мынакей, полный жарака кетип калды. Могу бурчу вообще кыйшык, 10 сантиметрге чалкалап турат. Биягы үстү полный кулап калды. УКМК видеону тараткан жаран курулушта иштегендиктен, фасадтагы өзгөрүүлөр тууралуу кабары болгон жана видеону курулушта эмгектенген Кытай жарандарын жактырбагандыктан атайын тартып чыгарган дейт. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания видеодогу маалыматтар жалган деп билдирүү таратты. Курулуп жаткан объект толугу менен мамлекеттик көзөмөлдө. Долбоорго техникалык өзгөртүүлөр киргендигине байланыштуу айрым терезелер жаңы бекитилген талаптар боюнча демонтаждалып, кайра орнотулууда. Бул кемчилик эмес, пландагы жаңыртууга байланыштуу жүргүзүлгөн техникалык иш деп айтылат маалыматта. Простойраак болчу. Анан проект өзгөртүлүп, бир жакшыртуу максатында ошол иштер жүрүп жатат. Жогору жактан тапшырма берилип, мынакей шаарга көрүп коштун деп, мынакей жаңы фасад өзгөрүлгөнгө байланыштуу. Instagram аккаунттун ээси тергөө изоляторуна киргизилди. УКМК жарандарды такталбаган жана улут аралык кастыкты козоткан маалымат үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эске салат. Улут аралык кастыкты козотуу беренеси интернет аркылуу жасалып күнөөлүү деп табылса, 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин айып пул салынып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат.